Айнур Жайнакова 46 жашта. Ысык Көл областынын Түп районунун тургуну. Ал жакында эле 3 эмди жарык дүйнөгө алып келип, бактылуу энелердин катарын толуктады. Айнур Жайнакова менен жолдошу Кутчубай Токтобаев көп жылдан бери балалуу боло албай келишкен. Азыр алардын улуу уулу 17 жашта. Айнур Жайнакова кош бойлуу кезинде башында аймактык ооруканага кайрылып, дарыгерлер курсагындагы түйүлдүк эгиз экенин айтышкан. Кош бойлуу кезинде 6 ай болгондо борборго көрүнгөнү келип, 3 эм төрөрүн ошондо гана билген. Өзүм мурда эле тиги эме кылып жүрчүмүн, самап жүрчүмүн, эгиз балалуу болсом экен депчи. Анан Кудайым берди деп эле ошо эгизе деп эле эч кимге айтпай эле секрет кылып эле өзүмө ичимден эле даже күйөөмө да айткан эмесмин. Бияка келгенден кийин 6-чы роддомдон эме кылды. Чтоб 2 кыз, 1 эркек экен точно эме кылышты да, УЗИден көрсөтүштү. Ошо. Анан ошондо өзүм чалкаманып кетип каласыз да, неужели мен ушу 3 эм көтөрүп жүрөм депчи. Бишкек шаарында октябрь айында келген Айнур Жайнакова ак халатчандардын көзөмөлүнө алынып, 9 ноябрь күнү толгоосу башталып, операция жолу менен 1 уул, 2 кызды жарык дүйнөгө алып келген. Учурда 7,5 айлык болуп төрөлгөн ымыркайлардын абалдары жакшы. Эми дагы 1 айдай дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат. Балдар СИПАП аппаратында жатып, аппараттан чыкканына 3-4 күн болуп калды. Кычкылтекке муктаж болбой калгандыгына 1-2 күн болду. Энесинин жанына берилген азыркы күндө. Балдардын акыбалы азыркы күндө ушу балдардын өзүнүн жана морфофункциональный жетишпегендигине байланыштуу состоянияда. Бүгүnkү күндө 31 жума 3 күн балдарга. Учурда үй бүлө наристелерине ысымдарды коюп, кечеле төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүктөрдү алышкан. Уулуна Кудайберди, кыздарына Керемет жана Касиет деген ысымдарды ыйгарышкан. Атасы Кутчубай Токтобаев дайыма келинчегинин жанында болууда. Ашыкча деле байлыгы жок бул үй бүлөнү тилегени балдарынын дени сак, аман эсен торолуп кетиши. Өзүбүздүн эле күчүбүз менен, бир туугандарыбыздын күчү менен эле эметип атабыз. Ичинде балдарга питаниясы, памперстиги көп эле спростор болот экен жерде деле, ошолорду өзүнүн каражаттары менен жаап атабыз. Күнүнө 2,5–3 миңдей кетет экен. Ошолорду аракет кылып эле балдарды эчтекеден кем болуп калбаса экен деп эле аракет кылып атабыз. Өкмөттө кечээ эле 3 эмди жарык дүйнөгө алып келген үй бүлөлөргө ар бир баласы үчүн 50 000 сомдон берүү боюнча токтом кабыл алынды. Эми ар бир 3 жана андан ашык төрөлгөн эгиз балдарга сүйүнчү булдун ордуна бул каражаттар төлөнөт. Ал эми Токтобаевтердин үй бүлөсү бул жардамдарды ала алышабы азырынча белгисиз. Анткени документ 1-декабрда гана күчүнө кирет. Бирок Айнур Жайнакова ай күнүнө жетип төрөсө декабрь айынын ортосуна бармак экен. Андыктан бул үй бүлөнүн маселеси кароону талап кылат. Чоң бир резонанс туулганда ушул өкмөт тарабынан атайын премьер-министрдин фондунан 50 000 сомдон бөлүнүп берип келген, бирок бардыгына мыйзам түрүндө берилчү эмес бул. Бул төлөмдү алуу үчүн кандайдыр бир кошумча эч кандай документтердин кереги жок. Бүгүнкү күндө балага сүйүнчү кандай процедура менен, кандай процесс менен төлөнүп аткан болсо, ошол процедуралар баары сакталат. Айтып кетейин дегеним, эч кандай кошумча документтердин кереги жок. Балага сүйүнчү буга чейин ар бир балага 4 000 төлөнчү. Азыр мына 3 эм жана андан ашыктарга 50 000 сомдон төлөнөт. Министрликтин маалыматы боюнча жыл башынан бери 143 миңден ашык ымыркайга сүйүнчү пул төлөнүп берилиптир. Бул сандардын катарында ошол эле эгиз төрөлгөн ымыркайлар да кирет. Ошондой эле орто эсеп менен жылына 7-8 эне 3 эм төрөйт. Дастан Жолдошев, Аскат Ибраимов, НТС.